Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз чөп боюнча сөз кылмакчыбыз. Бирок чөптөн мурун мен негизинен жалпы бир түшүнүктү айтып кетейин, анан кийин кененирээк чөп жөнүндө айтабыз. Адам жакшы болуш үчүн мен дайым айтам да, адам жакшы болуш үчүн бир эле нерсе менен жакшы болуп калыш бул жомок деп айтам да. Адам деген сөзсүз түрдө көп нерсени колдонуш керек. Эмне үчүн? Себеби деген адам эч качан өзүн күнүгө ойлонбойт да. Мен күнүгө жеген тамагым кандай сиңип атат, ал кантип мага жардам берип атат, менден ал чыгып кетип атабы деп адам көңүл бурбайт дагы. Ошого көңүл бурбай жүрүп, керексиз нерсе адамда чогулуп отуруп, акыры адамдын бир органын кыйнагандан кийин анан кийин кой турайынчы, барайынчы, мен бир жериме оорутат деп анан жөнөйт да. Бул эми турмуштагы күнүгө мен көрүп турган ар бир пациенттин өзүн карабагандыгы да. Өтө чанда адамдар келет. Илгертен мүмкүн ошол адамды апасы ошондой кылып чоңойтты. Нан жебейсиң, сүт ичпейсиң, сахар жебейсиң деген адам 7 миллионго өтө чанда 1, 2, 3, 4, 5 эле болуп саналышы мүмкүн да. Калган бардык адамдар өздөрү туура эмес тамактанып, туура эмес кыймылдап, ооруга кирип алгандан кийин анан кийин биз чуркайт экенбиз. Менин ыкмам, жакшы болуу ыкмам көп нерсе берем. Мен 5 көнүгүү берем адамга келгенде. Диафрагмальный дыхание, курсакты түртүү, курсактык органдарды, өттү түртүү, тамак ичкенден колду көтөрүү жана лимфа массаж. Мен ушу 5 көнүгүүнү келет, мен түшүндүрүп берем бир аз, анан ошону жасаса, мен айтам, сиз жасайсыз, анан мен сиз менен сүйлөшөм дейм. Жасабайсыз, анда мен сиз менен сүйлөшө албайм деп келемин. Себеби деген адамдарга катуу койбосоң аны жасабайт да. Күнүгө көрөм, жасагандар сонун болот, жасабагандар сонун болбойт. Демек 5 көнүгүү кошуп мен кандай суу ичиш керек, кандай тамактаныш керек, кандай ичегини тазалаш керек. Ушу 8 нерсени адамдын өзүнө беремин. Биз жактан биз эмне кылабыз? Ушу 8 ыкмага биз обязательно сөзсүз түрдө сүлүк куртту кошобуз. Сүлүк курт, урматтуу мекендештер, бул дүйнө жүзүндөгү натуралдык гана дары болуп саналат. Өзүндө 130 ферменти бар. Фермент деген сөз бул щелочь деп коет. Организм качан ооруйт? Организм кычкыл болуп калганда ооруйт. Демек биз ошол кычкыл чөйрөгө ферментти жөнөтсөк, организм щелочь болот да, анан адам жакшы боло баштайт да. Менин колумдагы, дайым айтам, менин колумдагы койзур, менин колумдагы алтын таблетка бир гана сүлүк. Демек биз сүлүк коебуз. Экинчи менин алтын ыкмам бул адамдагы без тамырларды түртөбүз. Үчүнчүсү мен дайым айтып келем, бул Неумлакиндин методу менен перекс болбосо соданы тамырдан куябыз. Үчүнчү метод. Төртүнчүсү бул чөптөр. Демек чөптөр ар түрдүү болот. Урматтуу мекендештер, мына биз эми ушул менин айта турган оюм чөпкө келдик да. Чөптөр эки түрдүү болот. Бирөөсү фабрикадан жасалган бады, майга кошулуп, балга кошулуп жасалып, ар бир компания ошол чөптөрдү берип, сиз мына ушуну ичиңиз жакшы болосуз деп берген булар бадылар. Бадын жаман көрбөш керек. Бул көрдүңүзбү? Мен айткан 8 көнүгүү, мен жактагы 3 көнүгүү, 4-чү, 12 көнүгүүнүн бирөөсү гана чөптөр болуп саналат. Демек адам бир эле чөптөн жакшы болуп кетем деген сөз тоже жомок болуп калат экен. 12 ыкманы колдоносуз, анан сиз жакшы болот экенсиз. Эми ошол чөптөр эки түрдүү чыгат. Бирөөсү бады, мына Кытай чыгарабы, Америка чыгарабы, Орус чыгарабы, кыргыздар чыгарабы, бады. А бирөөсү чөптөрдүн өзү. Демек, мен кантип айтар элем? Где родился, там и годился дейт да орустарчы. Каерде төрөлсөң, ошол жердин чөбү сага жакын деген сөз. Демек, Кыргызстанда төрөлдүкпү? Кыргызстандын суусу өскөн, Кыргызстандын абасын жыттаган чөптөр бизге жактыраак болот. Чөптүн өзүн жасаган биздин Кыргызстанда абдан көп чөп менен дарылаган фитотерапевттер абдан көп. Мен ошолордун ичинен Ташпы Жамилова Каразакованы жакшы билемин. Ошонун ичинен Чөмө Дүйшөбул Байкени жакшы билемин. Мелис Мискенбаевди билем. Кыргызстанда кыскасы атын атабай калган болсом капа болбосун, Кыргызстандын чөбүн жасап, окуй мына ушул чөп мынауга органга жакшы жардам берет. Мыногу чөп мыногу курттарга жакшы жардам берет. Адамды тазалайт деген биздин чөп дарыгерлери, фитотерапевттер абдан көп. Мына ошолордун ичинен бирөөсү, мына бүгүн мага
ошол чомо байкеден чөп ичип келген пациентибиз келди. Мен силерге кыргызстандыктарга билдирип коеюн дедим да. Чөп ичкенде адамда дагы сонун өзгөрүү боло турганын көрсөтүп коеюн дедим. Так, жашыңыз 34 жашыңыз. Сиз кайсы айда чомо дүйшө уулу байкеге барып чөп алып иштеңиз? Октябрларда бардым. Октябрларда бардыңыз. Сизге мен көрдүм алгы жана дагы бир чөп бериптир, алгы жана бир банкада ак дары бериптир, мынакей. Алгы жана банкада бир ак дары бериптир. Мына ушундагы ичесиң деген, ичкен. İçtim öküldüm. 9 күнгө деге дардап бериптир. 9 күндү içtim. Андан кийин беркини 7 күн içip 5 күнө салып, анан калганын дагы içtim да. Дагы içтиңиз. Андан кийин сиз кел деген, бирок сиз барбастан сиз өзүн билемдик кылып, эмне кылдыңыз? Мен куркума, кефир içtim. Дагы. Мейсин суусун içtim. Дагы. Анан лимон менен көк чай içtim. Сиз көрдүңүзбү? Мен айтайын дегеним, урматтуу мекендештер, мына азыр канды көрөбүз да. Канды көрөбүз, кан жакшы өзгөргөн. Чындыгында жакшы өзгөргөн. Кандын элементтери, кандын клеткалары, эритроциттер, лейкоциттер абдан жакшы өзгөргөн да. Кандын ичинде биз эрибей калган тамактарды көрөбүз, эрибей калган мочевая кислоталар, холестериндер, ортофосфорный кислота дегендер болот да. Андан тышкары майда микроорганизмдер болот. Кандын ичиндеги эритроциттер дайыма бырышып-сырышып келет. Мына эшиктен келген пациенттин бардыгынын эритроциттери бырышып-сырышып ооруп келет да. Тем более жаштарда абдан көп келет, потому что алар кола ичет, фант ичет, химикаттар баарын жешет дагы, абдан кан бузулуп келет. Мына эми канды көрсөтүңүз. Так, бул караңыздар. Эритроциттер ооруган эмес да. Көрдүңүзбү? Эритроциттер жакшы абалда турат. Жакшы абалда турат. Мына бул жерден биз ортофосфорный кислота деген бул кислотанын пайда болушу, эми бул бир тузга окшогон зат да. Ушул заттын пайда болушу адамдын чачын түшүрөт. Чачыңыз түшөбү? Түшөт. Акыркы эмелерде жакшы түшүп атат да. Көп түшүп калды. Эми негизгиси көрдүңүзбү? Сиздин эритроциттериңизди чөптөр сонун кылып берген. Кийинкисин көрөлү. Бул дагы сиздин каныңыз. Так, биз занятпыз. Кийинки каныңыздагы мына эритроциттериңиз жакшы. Көрдүңүзбү? Мына томолок, бар эле томолок, көптери бурушуп калган эмес. Сизде много лейкоциттер сизде мен түйрөсүндө караганда жыбып атты да, өзүңүз көрдүңүз, жыбып турушту. Эми мындан тышкары караңыздар, грибки деген майда жандык жүрөт да. Анан холестерин жүрөт, мынакей. Холестерин жүрөт. Сизди чөп сизде абдан сонун. Сиздин эритроциттериңизди сонун кылып берген да. Эритроциттердин сонун томолок боюнча калуусуна чөп абдан жакшы берген. Сизге боорго берди беле? Боорго деп берген. Боорум оорутат деп өзү дагы кармап көргөн тагырмын. Так, кийинки каныңыз. Мына бул дагы сиздин кан эритроциттериңиз. Караңыз, ары бири өзүнчө томолок. Мындай томолок келиши редко. Адамдардын эритроциттерин томолок болуп келиши өтө редко. Эми много майда кара точкалар бул сиздин эрибей калган майларыңыз жана эрибей калган мочевая кислоталарыңыз. Много эритроцит, урматтуу мекендештер, много эритроцит мына пациент өзү көрдү, абдан сонун кыймылдап атты. Эритроциттин лейкоциттин да кыймылдашы бул редко. Адамдардын лейкоцити кыймылдап келгенде редко да. Демек сиз дагы көрөлү. Бул сиздики эмес. Так. Бул сиздики. Мына, бул сиздики. Ичинде мына паразит жүрөт. Бирөө. Бирок сиздин эритроциттериңиз сонунда. Караңызчы, эритроциттериңиз аз эле, мына бир эле лямбеле, бир эле паразит жүрөт дагы эритроциттериңиз сонун. Мен эмнени элге көрсөтөйүн дедим. Бул да сиздин холестериниңиз. Көрдүңүзбү? Бул да сиздин холестериниңиз. Так, урматтуу мекендештер, мен муну менен эмнени айтайын дедим. Чындыгында адамга чөп абдан сонун жардам берген да.
эр тирастер сонун кылып берген. Сиз мурункуга караганда байкадыңызбы, бир аз жеңилдеп калганыңызды. Ошо чөптөн кийин октябрь айында кичине жеңилдедиңизби? Себеби деген эр тирастер бизге кычкыртты жеткирет. Эр тирастер бизге бүт менделиеттин микроэлементин жеткирет, гормондорду жеткирет, белок углевод жирлерди жеткирет, кычкылтекти жеткирет. Көрдүңүзбү? Демек сиз чөптү, сиздин бооруңузду жеңилдетип берди да. Боор 500 кызмат аткарат организмдечи. 500 кызмат аткарат. Демек биз боорду абдан жакшы сакташыбыз керек экен. Бооруңузду бул чөптөр неме тазалап берди. Сиздин эр тирастериңиз баары жакшы болду. Сизди кайра бул фитотерапевт байке кайра чакырганда келгин, мен сага возможно мүмкүн курттарга чөп берем деп айткан, мүмкүн гриппилерге чөп берейин деген, мүмкүн бул туздарды айдап чыга турган чөп берем деп ойлогонда, бирок биздин пациент өзү билимдик кылып барбай башаламан чөптү колдонуп жүргөн үчүн кызартып, ашказандын ичин кызартып, ичегилердин ичин кызартып оорутуп алганда, анан бул жок, мен чөптөн жаман болдум болуш керек деп келдиңиз да. Жок, сиз башаламандык кылып, ошол былжыр деп коет да, ашказан ички чеги, жоон чегинин былжыр чеги бар. Ошону бир аз кызартып оорутуп алдыңыз да. Бирок сиздин эр тирастериңиз сонун болгондо мен абдан сиз мындай абдан кубанып турам да. Адамды чөп жакшы кылганына мен абдан кубанып турам. Эми болгону билесизби эмне сизде? Сизде бул сиз илгери эле сиздин өтүңүз жакшы иштеген эмес да. Ошо илгери өт жакшы иштебестен адамда холестериндер калып калган. Адамда мочевой кислота калып калган. Адамда ортофосфорный кислота жүрөт. Адамда микробдор жүрөт, микроорганизмдер жүрөт, паразиттер жүрөт, гриппилер жүрөт. Демек, азыр сиздин задачаңыз кайра ошолорду өлтүрө турган чөптөрдү ичишиңиз керек. Эми бул жерде сөзсүз түрдө көрдүңүзбү, бир эле чөп менен эле каралып калбастан лимфомассаж, сүлүк, диета 5 күнүнөн жасаш керек. Мына ошондо сиздин организмиңиз жакшы болот. Биздин пациент эмнеден чочулап келген? Мен боорумду оорутуп алып окшойт деп келген да. Албетте цирроз менен ооруган адамдарды көрүп атат интернеттен. Ошолорду көргөндө дагы мээге жаза койгон кокуй деди, мен мына оң жагым ооруп атат, мен цирроз болуп калдым болуш керек деп келген ушинтип келдиңизби? Мына ушундай ой менен келген да бул жакта. Жок, сиз коркуп кетип келдиңиз. Жок. Коркуу өттүн жакшы иштебей калышына. Сиз корктуңузбу? Өтүңүз жакшы иштебей калат. Бардык адамдар, урматтуу мекендештер, тирүү жан корктубу? Өт иштебей калат. Сиз биринчи корктуңузбу? Туруңуз дагы башка бир жерге барып, өттү иштетип, өттү түртүп, өттү кыймылдатып, органдарды кыймылдатып коюңуз, кайрадан өтүңүз менен бооруңуз жакшы иштей баштайт. Демек, сизде коркунуч жок. Эч кандай коркпоңуз, кайра барыңыз, ошо эми айтыңыз, мен айткан нерсени түшүндүрүп бериңиз, эми сиз деңиз мага курттарды өлтүрө турган чөп беришиңиз керек деп айтыңыз. Хорошо? Мына мен да кызыгып турам, барып боорду тазалап алсамбы деген. Мен барган эмесмин, чындыгында сүйлөшкөн эмесмин. Мында бир 2-3 жыл мурун бир барган элем ал кишиге. Мен өзүм деле азыр барып, ошол кишинин чөбүнөн алып ичип көрсөм деген ой кетип турат. Урматтуу мекендештер, жакшы болуу бир эле нерсеге байланыштуу эмес. Көп нерсенин баарын колдонуш керек экен. Эми чөп, чөптү айттым. Эми бады. Бадыны тоже мен жамандай албайм. Бады тоже Кыргызстанда чыктыбы? Демек ал жакыныраак, бизге жакыныраак болот. Эмне үчүн бады чыгарат? Эмне үчүн чөптүн өзүн берди? Бады, мына ошо сиз мына куркума, лимонду көбүрөөк ичип, башаламан кылып койгон үчүн алар прямой ашказандардын клеткасын кызартып салды да, а бады кызартпайт да. Алар майга аралаштырып жасалат, балга аралаштырып жасалган үчүн алар ашказанды, ичегини, былжыр чегди кызартып оорутпайт да. Ошон үчүн бады кылып чыгарат. Айырма жок. Бул да чөп, бул да чөп. Бул бады майга, балга аралаштырып чыгарат экен. А чөп өзүн прямой ичеси да. Ошон үчүн бир аз башаламан ичкенде кыйнап коет. Лимон дагы жакшы нерсе. Куркума абдан жакшы нерсе. Болгону сиз башаламан ичип койгонуңуз үчүн сиз ашказанды, ичегилерди кызартып алдыңыз. Эч кандай кыжаат болбоңуз. Сиз азыр висцерал массажын жасашыңыз керек. Ошо кызарган органдарды түрткүлөп, жакшы кан алып барышыңыз эле. Жакшы кан барса эле, жакшы эр тирастер барса эле, ошо кызарган ичегинин, ашказандын клеткалары кайра ордуна келе баштайт. Урматтуу мекендештер,
чөп болобу, суу болобу, деги эле өзүңүзгө организмди жакшыла турган ыкмалардын баардыгын толук колдонуңуздар деп айтып кетмекмин. Саламатта болуңуздар.